Aytadi: "Wa minan nasi men yaqul amanna billahi fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adabillah." Adamdardын içinde ушундай адамдар бар дейт. Аллах Таалага иман келтирдик деп айтышат дейт алар. Бирок Аллах жолунда кичине зыян көрүшкөн болсо, бир аз зыян келген болсо, ошо адамдардын кыйнаган, жеткирген зыянын Аллахтын азабындай кылышат деди. Бул аятта Аллах Таала айтып атат: "Кээ бир адамдарда ушундай адамдар бар, Аллах үчүн иман келтирдим, Аллах Таалага иман келтирдим" дейт. Бирок не? Иман келтирген үчүн, тавхидти карманса, сүннөттү карманса, адамдар ага зыян берип аткан болсо, ошолордон коркуп, аны алардын жеткирген зыяныны, азабыны, адамдардын ага жеткирген азабыны Аллахтын азабындай кылып коркушат дейт. Алардан коркуп, Аллахтын азабы сыяктуу коркуп, не алардын каалаган талабына жооп берет дейт. Мындайча айтканда, Аллах Таалага иман келтирдим дедиң, туура жолго түштүң. Бир адам сакал койду. Сакал койгондо эмне? Туган уруга зыян берип атат, башкасы зыян берип атат. Ошолордун зыянынан коркуп, аларга макулдук берет. Аларга макул болуп туруп, сакалын алып салат. Же болбосо бирөө хижаб кийди, туура жолго түштү, намазын окуп атат, ага апасы, үй бүлөсү, башкалар каршы болуп жаман зыян берип аткан болсо, ошонун зыянын Аллахтын азабындай кылып көрөт дагы. Ошол нерсени мындайча айтканда арзыбаган бир зыянды көтөрө албайт дагы. Арзыбаган бир адамдардын жеткирген зыянын көтөрө албайт. Ошентип, ошол нерсеге, ошолорго макулдук берет дагы, Аллахтын азабын унутуп калат дейт. Мындайча айтканда Аллахтын азабы катуу кыяматта. Сен ошо адамдардын нерсесине, кичине берген зыянына чыдабай, ушуну Аллахтын азабындай кылып чоң кылып коркуп атасың дейт. Андай болбош керек мусулман адам.